رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum urmattуу mekендештер. Жалпыңыздарды кирип келген бүгүнкү ороза айы менен куттуктайбыз. Туткан орозоңуздорду Аллах Таала кабыл кылып, ажыры сообун эселеп берген болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул кирип келген Рамазан айы өзгөчө ай. Алланын рахматы, мээрими, кечирими жааган ай. Мына ушул ыйык айда Алланын рахматынан, кечириминен үмүт кылып, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн кутуу хадисинде айтат: "Мен сама иманан ва ихтисабан" Кимде ким иман менен соовун Алладан үмүт кылып ороза кармай турган болсо, гуфира лаху ма тaqaddama min zanbi, өткөн күнөөлөрүнүн бардыгы кечирилет дейт. Мына ошол күнөөлөрдүн бардыгы кечирилгендерден болууну Аллах Таала баарыбызга насип кылсын. Урматтуу мусулман бир тууган, өзгөчө мына ушул айда Аллах Тааланын чоң бир сүйүнүчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бизге жеткирген куттуу хадисти баяндайын деп турам. Ал хадис Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям юнади мунадин яумал кияма, кыямат күнү бир Аллах Таала тарабынан бир кыйкырык болот экен. Ал кыйкырык айналлазина ажрухум алаллах, соову Аллага таандык болгондор, соовун Кудай өзү бере тургандар, же болбосом Аллах менен гана эсептеше тургандар кайда тургула десе, ошол кыямат күнү үч түрдүү инсандар турат экен. Алардын биринчиси сабырдуулар, экинчиси орозо кармагандар, үчүнчүсү мына ошол бирин бири кечиришип мамилени оңдогондор экен. Сөзүм куру болбос үчүн Аллах Тааланын кереметтүү Кур'анда аяттар менен иннама юаффас сабирун ажрахум бигайри хисаб, чындыгында сабырдуулар соовун чексиз алат дейт. Биринчи соовун чексиз алгандар булар сабырдуулар экен. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда өзү сүйүнчүлөйт. Экинчиси орозо туткандар деп айттык. Жараткан Аллах Таала куллу амали ибни адама лаху илла сиям ли ва ана ажзи бихи. Адам баласынын бардык кылган сооптуу амалдары өзү үчүн, бир гана орозосу мен үчүн, менден коркуп кармагандыгы үчүн орозосун өзүм кабыл кылам, орозонун соовун мен берем дейт. Эртең кыяматта соовун Кудайдан алам дегендер тургула дегенде, орозо кармагандар жана сабырдуулар турат экен. Ал эми мына ошол дагы соову Кудайга таандык болгондор тургула десе, үчүнчү түр адамдар булар мына ошол бирин бири таарынышкандар. Таарынышып жүргөн болсо, мына ошол кечиришкендер. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда фаман афа ва аслаха фа ажруху алаллах. Кимде ким кечирсе, капа кылган бир тууганын, досун, кошунасын айлап, жылдап бир малдын айынан, болор болбос акчанын айынан бир тууган менен бир тууган, кошуна менен кошуна мамилени үзүп койгондор бар. Келгиле канча Рамазанды мына ошол Рамазан соовунан куркалып өткөрүп жибердик. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде баса белгилеп айткандай, Рамазан айында бардык адамдардын күнөөлөрү кечирилет. Бирок мына ошол күнөөлөрү кечирилбей калган адамдардын арасында мудминул хамр, аракты дайым калтырбай ичкендер, же болбосом ал-мушахин, жанакыне бири-бирине таарынышып кечирбей кек сактагандар дейт. Жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда фаман афа, ким кечирсе, кечирип эле койбостон ва аслаха, мамилени оңдосо, кел бир тууганым бүгүндөн баштап катташалы, кошуна капа болбоң, буга чейин мен билбей сизге кек сактап жүрүпмүн деп бүгүндөн ары мамилени оңдой турган болсо, фа ажруху алаллах, ал адамдын соову Аллага таандык дейт. Мына ушундай Аллахтан эртең кыяматта соовун алам дей турган болсоңуз, анда бүгүн орозого бекен бололу, орозо күндөрүндө турабыз. Эгер соовумду Алладан алам дей турган болсоңуз, кээ бир башыбызга келген мусибат, кайгыга, кээ бир проблемага сабыр кыла турган болсок, анда да Аллахтан соовун алат экенбиз. Эгер чындыгында эртең кыяматта Кудай менен эсептешип, соовумду Кудайдан алам дей турган болсок, анда бүгүн кээ бир таарынышкандар, жетекчисине капа болгондор бар, досуна капа болгондор бар, кээде Кудай сактасын, эне бала, ата бала бирине капа болгондор бар. Мына ошолор бардыгы бүгүн кечиришип, мамилени оңдой турган болсок, ва ман афа ва аслаха, ким кечиришсе, кечиргей эле койбостон мамилени дагы оңдой турган болсо, фа ажруху алаллах, ал адамдардын соову Кудайга таандык, кыямат Аллах Таала өзү берет дейт. Мына ушул үч түрдүү адам айналлазина ажрухум алаллах, соову Кудайга таандык болгондор кайдасыңар дегенде, мына ушул үч түрдүү адам турат экен. Ыйык Рамазандын урматына келиңиздер, орозобузга бекен бололу, сабыр кылалы, кээде ысыкка, башкага, кээ бир кайгыга, мусибатка,
ошону менен бирге бири-бирибизди кечирели. Ушул Алланын кечирими, рахматы, мээрими жааган айда дагы күнөөлөрү кечирилбей калган кээ бир адамдар бар. Алар жогоруда мен баса белгилеп айткан, бири-бирине таарынып кечире албагандар экен. Келиңиздер, убактылуу 5 күндүк дүйнөдө бири-бирибизди урматтап, сыйлап, кечирип, урматташып жашайлы. Жараткан Аллах Таала туткан орозоңуздорду кабыл кылсын, бири-бирибизди кечиргендерден кылсын, орозоңузду кабыл болгондордон кылсын. Эртең кыяматта соогун Алладан алам дегендер кайда дегенде, Кудайым буйрса мекендештер, жалпыбыз мына ошолор биз пайгамбардын хадисине амал кылганбыз деп туруп, Аллахтан соогубузду алып, эсепсиз түз бейишке кирүүнү Аллах Таала барыңыздарга насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.